Бир суроом бар. Рыскелди Мусаев сиздин кудаңыз болобу? Ушуга кыскача жооп берсеңиз, ооба же жок деп. Анан биз сиздин кудаңыз Турусбек Түмөнбаевдин УНА жана Гознак мамлекеттик ишканаларында шектүү тендер өткөрүүгө катыштыгы бар экенин иликтедик элек. Бул иш боюнча иликтөөлөр болобу же сиз жөн эле аны жумуштан алып коюу менен чектелесизби? Эгер андай болсо, бул сиздин кудаңыз болгондугуна байланыштуубу? Рахмат, жакшы суроолорду бердиңиз. Көрдүңүзбү, аягына чыгарып коелу дегенин пайдасы ушу да. Ушул суроодон качып кетти, мен берет элем деп азыр жазып чыгат болчу. Рыскелди Мусаев менин кудам эмес, ал бир айылдашым байкем болот. Коопсуздук кызматына койгонмун мурда, октябрь окуяларынан кийин. Бирок билесиздер, бир 3-4 ай болуп калды, 4-5 ай болуп калды, кызматтан алганмын. Алмаштырганмын. Азыр ал жерде Марат Иманкулов деген ошо киши. Мен кудамбы, айылдашымбы, тууганымбы карабаймын. Анча-мынча кемчилик кетиресиңби ишиңен, кызматтан алам, алмаштырам. Мага иштеп берген киши керек. Иштеп берген кызматкер, иштеп берген министр керек мага. Түмөнбаев боюнча ал тендерге эч кандай аралаштыгы жок экен. Иликтөө болгон бул боюнча Улукбек Мариповдун убагында иликтеп келип айтты, эч кандай мунун тиешеси жок, күнөөсү жок экен, жөн эле кызматтан алып саласызбы деп. А коомчулукта жазып, мен албай койсом дагы айтып жазып чыгат элеңер анда. Мына ушу сактап калды деп. Ошон үчүн кызматынан кетти. Ал тендерге эч кандай тиешеси болгон эмес. Бирок кызматтан алдым. Демек кызматынан жөндөн алып койдуңарбы? Жөндөн жөнүн алып койдум. Жөндөн жөнүн алып койдум. Макул, рахмат. Коомчулукта уштап бир түшүнүксүз суроо болбош үчүн эле алып койдум. Рахмат. Андан эч нерсеси кемип калбайт андан. Талаада калбайт. Өзүнүн оокаты бар, жаным багат. Кызматсыз деле.